Чыпалак тууралуу. Чыпалак деген былтыр ошол тиги кашыны эле көргөнгө ошол атагын чыгарам деп эле дүңкүлдөй берген экен. Эми ушу атактуу кишилерге асылып эле ошо менен атак күтпөй эле койбойбу? Тиги былтыр чыгам деп чыкканда менен кой үкө жаш бала экенсиң. Лучше андан көрө бир проекциялуу киного тартылалы, репортайлы деп айткан эмесиңер, YouTube'да бар ошол. Көп эле просмотр болгон, 100 миңге чейин ар кайсы сайттардан. Болбойт кашыны эле кайра. Анан мен быйыл кашыны бергенден айттым ба, тиги эмне эле жана Барс медиага чыгып YouTube'дагы кашынган эме экенсиң, давай чыкса чыгалы айдинге. Десем аны окуп алып кайра чыпалаң чычалап качты, то есть чыңгырып качты да коркуп. Койгой андай болсо моту сөзүнө турбайт экен. Чыкпайм деп эле кайра чыгам деп атат. Андай болсо орто спонсор чыксын, $100,000, 20 жылкы, 10 саан ой, 20 кой деп невыполнимый условияларды коюп, чыпалаңар өзү качты. Опять эле Барс медиага чыкты. Ана өзү кашынып тийишип алат дагы. Жаш бала деп кашыны тийишип алат да, анан кайра качканда ана эмне кылдыйсың анан? Эми кайра баштады концертин. Бүгүн окудум, эмне дейт? Мотоюка мен жумуртка жегизем дейби, жумуртка ичирем дейт. Мен сага билесизби, чыпалак. Калбасам 28 сантиметр, калбаса сору жутам мен сагачы. Калбаса, түшүндүңбү? Соросуң. 28 сантиметр, жоон калбаса соруп көрдүң да, ошону сору жутам да мен сагачы. Так. Өзүнө жарашып барат, ал не деген сөз экен? Жумуртка ичирем. Жумуртка ичирсем мен айтпайм, калбаса сору жутам мен сага. Билесиңер да. Мен деген зонада блатный отургам. Даже камчы ворумда тоотпойм. Иди нафиг деп чытайм. Воровскойлорунда эч ким тоотпойм мен. Анткени мен мусулмандан коркот булар. Сирияда башка жерлерден коркуп качкан буларчы. Баш көтөрүп сүйлөй албайт бизге. Мен любой жерде борзой блатный жүрөм.